жүрүмгө тийип калган экен, ошону менен баса албай калды. Кыймылдасам кыймылдабайт. Өпкөнү тешип чыгып кеткен да, осколка. Башында ушу үйдө эле инем экөөбүз гаражда жасайт элек. Көбүнчө эл жардам берип атты. Саламатсыздар, урматтуу биздин теле көрүүчүлөр. Азыркы учурда көптөгөн адамдар биринчи кыйынчылыкка кабылгандай эле багынып беришет. Ал эми бүгүнкү биздин каарманыбыз турмуштун эң оор сыноосуна кабылганына карабай, өзүнүн ишканасын иштетип, өзүнүн темирдей бекем эркин көрсөтө алды. Ал кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышууда жаракат алып, такмылса да өзүнүн ишканасын иштетип, өз күнүн өзү көрүп жатат. Анда эмесе бүгүнкү каарманыбыз менен таанышабыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Сизге бүгүн иш күнүңүз менен таанышканы келип калдык. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен өзүм Баткенден болом. Бул ишти 2016-17-тен бери сварка иш кылабыз өзү негизи. Анан буга чейин Баткенде иштеп жүргөм. Анан чек арада ок тийип калып, андан кийин бияка келип биякта иштеп жүрөбүз азыр. Башында ушу үйдө эле инем экөөбүз гаражда жасайт элек, тачкаларды жасап. Мен өзүм сатып, Лалафодон, Инстаграмдан, ТикТоктон сатат элек. Ентип отуруп азыр. Чоң эле экен, эмнелер жасалат? Бул жерде азыр немелер жасалат, но лесалар кичинекей. Үйдүн ичине отделкага, усталаргачы. Анан кроваттар жасайбыз, двухъярусный кровать, односпальный кроваттарды. Уларды азыр рабочийлер келип атат, ошо рабочийлерге основной. Анан хостелдарга жасап беребиз заказ менен, коттедждерге. Ушуларды основной. Анан башка заказдар да кээ бирде болуп калат, ошолорду жасайбыз. Ушул жакта бияктан кесип, бияктан сваркалап жасайбыз. Балдар иштеп жасап неме кылышат. Буларда кесебиз. Өзүм коляскага отуруп калгандан кийин эми балдар иштеп, өзүм сатып, клиент табып, ошентип иштеп атабыз да. Бул материалдарды каяктан аласыз? Эмеректердин өзгөчөлүгү эмнеде? Металларды биякта магазиндерден алабыз, темир саткан. Ушулар менен иштетебиз. Российский металлдар көбүнчө.